Бардығыбыз ушул жерге келебиз. Бул кабыр. Аракты халал ичкенге боло берет деп айткан бул имандан чыгарат. Адам өтө турган тротуардын тысы дагы жок. Жакшылык амалдары менен жыргап эле жатат. Кабырда рахаттар бар. Мына бул тротуар. Мен тротуардан өттүм. Биз го арык элебиз, жаш элебиз, өтүп кеттик, бирок ээси ток окшойт ал үйдүн ээсичи. Мен такыр эле онтип дүкөндө эле салбайм, пайда деле кылбайм депчи. Мына бул аракты ичкен күнөө, чоң күнөө. Бирок аракты халал ичкенге боло берет деп айткан бул имандан чыгарат. Бул кафырлык эсептелет. Ошол сыяктуу жерди ээлеп алган чоң күнөө. Мисалы элдин жол жакка чыгып кеткен, же болбосо бирөөнүн жерин ээлеп алган чоң күнөө. Бирок коем, бошотуп коем деп айтса, жок, бул күнөө эмес деген, бул да динден чыгарып кое турган нерсе да. Эмнеге дегенде, аракты халал деген адам Аллахтан дагы акылдуу болгон болот. Бирөөнүн жерин ээлеп же жолду ээлеп алып туруп, бул туура, бул адал деген Аллахтан караганда акылдуураак, өкүмдү мен чыгарам, Кудай Таала туруп турсун дегендей болот да, оор күнөө болот. Ошондуктан жерди бошотуп кой деген жерде бошота албай калсаңыз да мондай кылып талашпаш керек да. Ассаламу алейкум. Биз Ош шаарындагы Абу Бакр ашканасында отурабыз, лагманканадачы. Аты жөнүм Санжарбек Чалланов. Бул жөн эле домдун асты деп атсаңыздар керек. Адамдар чыгып, жок, асты чынын айтканда. Ушундай болуш керек. Закондуу түрдө дагы, шарият өкүмүндө дагы кудду ушундай болуш керек. Бирок мына жерде жакшыраак эстеңиздер эле да. Көпчүлүгүңүздөр чай ичкенсиздер. Бул Абу Бакр деген лагманкана кафенин мурда ээлеп алып, элдин жерин ээлеп алып, монтип жөн эле бак болуп, адамдар баса турган жерди ээлеп, ашкана кылып алган эле. Анан андай кылбагыла. Бул мубах жер. Эл колдоно турган жерди сен жеке өзүң колдонуп алдың деп туруп, муну бузушту, сунос кылышты. Жакшыраак эми эстеп алсаңыздар, мына жерде чай ичкенсиздер. Мына жерде поварлар иштейт эле. Тамактарын ашпозчулар даярдап, мына жерин кийинки этажга чыгып кеткен эле да. Анан бул Абу Бакр ашканасы бузулду эртелечи. Ушу мээрдин кийгилишүүсү менен кетти. Бирок ашкана бузулуу менен мээр пайда көргөн жок, негизине кандачы. Жаман көрсө жаман көрүшү мүмкүн. Ошол жерде суноска катышкан кызматчылар пайда көргөн жок. Тескерисинче ушул ашкананын ээси пайда көрдү. Кыяматка күнөөсү көп болбосо азайды. Ошону билиш керек. Ким атасын жакшы көргөн болсо, атасы ээлеп койгон ушундай жерлерин бошотуп койсун. Өтүп кеткен болсо, ал кабырда азапталып атат. Мынакей азыр мына бошотуп коюш менен кабырда дагы азаптан кутулду. Эми бери келсеңиздер, мында дагы бир ашкана бузулуп атат. Бул Аль-Мансур ашканасы. Муну көрсөңүздөр керек, азыркы мэр дагы киришип жүрүп, эми муну караңыздар. Үстүндө дом, астын домдун алды балдар ойной турган аянтча же дарак болуш керек, көлөкөдө. Ушул жердин жашоочулары көлөкөлөп отура турган гана жер. Мынча бир жер ээлегенге ушунчалык өзү 2 миллион метрге биз батабыз өлгөндөн кийин. Ушунчалык жерге бир ачыркан алганбыз. Уялыңыздар. Бул көрүнүп турган жерде шаардын ортосучу. Кычык-пычык жерлери бар. Тез өзүңүздөр эле сунос кылып коюңуздар. Эч ким сиздерди сунос кылгыла дебейт. Сөзсүз ушинтип ачыкка чыгаргандан кийин, андан кийин келип бузгун деп соттун өкүмү чыгарып бузганга карабастан Кудайдан коркуп, мен эмнени айткым келип атат. Алейкум ассалам, жакшысыңбы? Кудайдан коркуп эле кыяматта азапка душар болуштан алыс болгула эле деп атат. Аль-Мансур эми бузулду. Кудай кааласа, мунун ээси азаптан кутулду. Эми дүйнөдө кичине убутка болушу мүмкүн. Ашкана күркүлдө иштеп турганда канча пайда күнүмдө түшүп турат эле да. Азыр эми пайдадан калганы менен күнөөдөн дагы кутулду да. Мына ашкананы. Эгер усталар уруксат берсе, бир көрсөтүп коелу, карасаңыз, бул көп кабаттуу дом. Мунун биринчи этажын сатып алган. Биринчи этажды сатып алып туруп эле бери жака чыгып кете берген да. Биз жана айттык го, аракты ичкен күнөө. Бирок аны адал деп койгон, бул ыймансыздык. Ошондой эле мына жерди ээлеп алган, бул күнөө. Бирок ээлеп алган жерди бошотпой койгон, бошотпойм. Азыр мен кирип
Сурайынбы? Сурасам деле бир эле кыл жооп болот. Жаман сөздөрдү айтат, уруш талаш кылат. Эми сот аткаруучулар келгенде тополоң кылган, бизди жөн эле. Азыр мындан карасаңыз, мына Сайыз убагында түшкөн, анал жер атайын шаар куруучунун стандартына кылып үй салынган болду. Андан берки бир 5-6 метр чынын айтканда бирөөнүн жерине келген. Мына ылдыйда катар-катар магазиндер турат. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Бир маселе ака. Жолго курулган бузулат да. Арты машиналарда пробка болуп, көп мындай неме болот эле, зыян болот эле. Адамдарга неме кылыпчы, машиналар өтө албайчы. Мияка кирген нере кирип аткан машиналарда пробка кыйналат эле. Жакшы болду, неге жакшы алган жакшы. Эми дагы ушинтип буга эми городдун көрүнүп турган жери да. Кычык-пычык жерде ham ушинтип эле болгондорго не дейт элеңиз? Эми негизи бардыгы видеом чейин жакшы. Мусулманча кылат. Мишпанный жерлер, красный зоналар бардыгы берип койгондон жакшыраак билейм да. Ошотуш керек дейсиз. Ошотуш керек билейм да. Биздин максат ар бир адамдын жер ээлегендин деле, ээлебегендин деле пайдасына, ахиретине пайда болсун деген эле максат. Мына мисалы ээлебеген болсо карасаңыз, чоң тротуар. Жал жерде мындай велосипед өтө турган жол турат, нар жагында зеленый зона турат, арык турат. Адамдар монту скамейкада отурушат. Кеңирчи. Ушундай эле болсун. Негизи элдин жерин ээлебесе деле, бирөөнүн жерин ээлебесе деле тирилик өтөт. Ошол эле нерсени түшүндүрөйлү деген иретте даават кылып чыгарып атабыз. Муну туура кабыл алыш керек. Жеке эч кандай эч бир бирөөгө абида, бирөө жерибизди тартып алган жери жок. Болгону элдин жерин вакыт эсептелет, элге кайтарыш керек. Мындан карасаңыз, мына жер өзүңүздөр баа бериңиздер, мен эч нерсе деп айта албайм. Мына нерге чейин дүкөн келген. Мына жак дүкөн такыр эле жок. Мунун ээси ток окшойт, мына үйдүн ээсичи, мен такыр эле онтип дүкөн деле салбайм, пайда деле кылбайм депчи. Нар жакта турат. Анан мына жагын карасаңыз, бир 5 метрге чейин чыгып кеткен. Бул эми кандай экенин өзүн баалай турган адамдар баалайт. Ушундай жерлер көп. Мына бул тротуар. Мен тротуардан өттүм. Биз го арык элебиз, жаш элебиз, өтүп кеттик, бирок жашы улгайып калган, килограмм 100 килограмм өтүп кеткендер онда столбодан өтө албайт го дейм. Мына бул жер чоң жол, Ош көчөсү. Ушундан нары түз кеткен аэропортко кетет, мындан нары кеткенде Тилеке Баатыр көчөсү менен Оштун наркы бурчагына чыгып кетет. Бирок көргөнүңүздөй эле адам өтө турган жол ушундай тар дагы, көбүнчө адамдар мынтип жолго чыгып жол менен басат. Анан келаткан машиналарга тоскоолдук кылат. Андан дагы эң кызык жеричи. Анда машина турат, жолдун чекесинде машинасын деле токтотуп коет да. Эгерде мына жерде бир авария болгон болсо, ушул авариянын күнөөкөрү сүзүп кеткен машинанын ээси гана эмес, ээлеп алган үйдүн тойбос ээси дагы кыяматта жооп берет. Дүйнөдө жооп бербеш мүмкүн, кыяматта сөзсүз түрдө жооп берет. Айтат айдоочу, мен өмүрүмө коргулганмын. Ошол жерде бирөөнүн баласы чыга калып, машина мен уруп кеткен үчүн канча акчам кеткен дейт. Ошол маалда урулуп кеткен бала, өмүрүм мен майып болдум. Ким күнөөкөр болду дегенде, мындай 1,5 метрлик тротуарлар. Анан мына тротуар жөө жүргүнчү. Мынтип кел айланып өтүп туруп, мына карасаңыз арыкка чейин 1 метр чыкпайт да. 1 метр чыкпайт. Ушул жерде эртең менен окуучулар көп өтөт. Ушул көчө менен эртең менен өтүп калсаңыздар көрөсүздөр, окуучулар 2-3 барабар келет дагы, бир катардан өтпөйт да. Алар монтип жол жака чыгып алат. Бардыгыбыз ушул жерге келебиз. Бул кабыр. 10 гектар жер ээлегенде эле, домдун астын ээлеген, жолду ээлеп алгандында бардыгы 2 метрге келет. Буту зарып кетпейт, башка болбойт. Бирок бул жерге келгенде ким жерди ээлеп балдарына таштап кетсе, пайданы балдары көрөрөт, арендасын алып. Бирок азапты ушул жерде атасы көрөрөт. Ошондуктан ким атасын жакшы көрсө, атасы мындай кабырда азапталбасын десе, атасы ушу билбей чыгып койгон жерлерди же бирөөлөрдүн жерлерин ээлеп алган жерлерин бошотуп койсун. Сиз бала болуп аркасынан жылкы союп, 40 жылдык кылбаң. Андан көрө атаңыз кылган катаны оңдоп коюңуз, болду, кутуласыз. Антпесе, мына кабырга кимдер гана келген эмес. Мен дагы келем, сиз дагы келесиз. Менмин деген кыйындар дагы келген, эң бечара, эч ким тааныбай бир чекеде өтүп кеткен адамдар дагы келген. Болгону бул жерге келгенде
бирөөнүн жерин ээлебеген адам жакшылык амалдары менен жыргап эле жатат. Кабырда рахаттар бар, хадистер бар. А бирок алдым жуттум менен ар жерди ээлеп эле алган адам мына ол жерде точно азапталат. Сен кабырды көрүп келгенде айтып атасың деген сөз болбосун, хадистерде келген. Ким бир карыш жерди ээлеген болсо, зулум менен 7 кабат жерге оролуп туруп азапталынат. Аллах Таала азаптан сактасын, жерлерди бошотуңуздар. Кабыр канча бир жылдан кийин сөөк чирип бүткөндөн кийин ар жердин климатына карап жылдар белгиленет. Мынтип казып алып, башка жака жылдырып, ордун кайрадан дагы кабырга, жайга адам кое турган кылып даярдаса болот. Мына ол жерге бир адам коюлунган, анан муну казып, мунун ичинен мейитти алып чыгып кеткен. Азыр бул ушул бойдон даяр турат. Эми кайрадан дагы башка бир жаңы өткөн адамды коюш үчүн ушуну эле бир аз оңдоп туруп кайра койгонго болот. Бул биздин ислам шариятыбызда уруксат берилген. Анан бул жерлерге суу чыгып кетип, кабырганга такыр болбой турган деңгээлде болгон болсо, анда бул кабырды кабыр ордунда колдонбостон башка багытта, тагыраак айтканда, мечит же медресе салганга гана болот. Бул аргасызданчы. Болбосо биринчи коюлган кабырдын ээси ушул жердин ээси болуп эсептелинет дагы. Ээлеп алган ээси вакф эсептелинет. Ал качан ээлик кыла албай калат, сөөгү толук чирип бүткөндөн кийин чыгарып салып туруп, ордуна дагы башканы коюш керек. Маселе ушундай. Мына жер стоянка эмес туугандар. Же болсо бир кайсы бир строй компаниянын дагы жери эмес. Бул жер мазар болгон. 100 жыл, 150 жыл, кебирки тарых 200 жылга чейин барган эски кабыр болгон. Муну азыр стоянка болуп турат. Шарият боюнча кабырды казгандан кийин бул биринчи коюлган адам ал жерди ээлеген вакыф болуп эсептелинет, кайра кабыр болуш керек. Эми кабырганга такыр мүмкүнчүлүгү болбойт, ушундай бир оор шарттары бар десе дагы, арга жок мечит же медресе болуш керек. Азыр мына ол медресе турат. Бул жердин жашоочулары дагы медресе кылып бергиле деп суранылган. Медресе курулуш керек. Негизи шаарда мечиттердин тартыштыгы өтө көп. Медресе жок, окуучу балдар көп, бирок орду жок. Ошого бериш керек. Эгерде монтип стоянка кылып берген болсо, көйгөй бар. Же строй компанияларга саткан болбосо, кыяматта башы менен жүгүрөт. Бул деген сөз ушул вакыф болгон жерди ээлеп, башка бир кызыкчылыкка иштетүү болуп эсептелинет. Ошондуктан жер маселесинде жана хадисте эстеш керек. Бир карышка жооп берилгенден кийин канча деп чыгасыздар могул жерден? Бир 40 сотик, 50 сотик жер турат. Бул ошончо жүздөгөн адамдардын сөөгү коюлган, ошолор акылуу болгон жер болчу. Алар ооба сөөктөр чириди, чыгарып салабыз, бирок ордуна дагы жаңы адам коюлуш керек, же болбосо мечит медресеге берилиш керек. Биз Оштогу Төлөйкөндөн Мамакеевке кеткендеги көчөдө турабыз. Бул көчө резиденциядан баштап Мамакеевдин башындагы жаңы салынып аткан резиденцияга чейин, санатория башына чейин бир дагы тротуар жок. Монтип үй жолго чейин такап келген, жөө өткөн адамдар могул жерден баса албайт. Жалаң окуучулар бар, могул мектепти көрүп атасыздар. Нар жактан келет, бул жактан келет. Мына асфальт менен басышат. Келаткан машиналар окуучуларды сүзүп кетейин деп сүзүп кеткен окуялар да болгон, жаңылыктарда көргөнсүздөр. Кээде ушул жерде сүзүп кеткен учурда күнөөкөр могул жерди ээлеп алган адамдардык да болот. Бул көчөнү билсеңиздер керек. Азыр жол катарда тартып кетебиз. Аягына чейин жолдун аркы бети дагы, берки бети дагы эч кандай адам өтө турган тротуардын тыысы дагы жок. Мынакей көрүп турганыңыздай эле мына бул жолдо тротуар жок. Ошон үчүн мына жөө жүргүнчүлөр асфальт менен басат. Чоң тездикте келаткан машиналар бияктан карама каршы келген болбосо уруп кетиш коркунучу бар. Же туруп туруш керек да. Аягына чейин ушундай кызык жеричи. Бир дагы тротуардын тыысы дагы жок деп ошон үчүн айттык. Баары адамдардын нарына өтүп кеткен. Эмнеге өтүп кеткен? Тойбостуктан. Анын зыянын ким көрүп атат? Ушул жердин жашоочулары
жолдун чекесине кеңири баса албастан мына суу өтө турган арык, мына өзү негизи тротуар болуш керек. Бул жерден эч бир окуучу баса албайт. Аны ошон эсебинен зарылчылык мынтип жолдун чекесиндеги обочина деп коет го. Ушул жерге басылат. Жамгыр жааганда асфальттын үстүндө басылат дагы. Жолубуз деле көп деле кең эмес. Көп кырсыктар болуп атат. Ошондуктан мен айта турган нерсе, Кудайдан коркуңуздар. Ээлеп алган адам жол ээлегендин себебинен дүйнөдө эптеп жашап өтүшү мүмкүн. Бирок кыяматта эч нерсе кыла албайт. Өзү снос бир эле ушул төлөйкөнүндө эле калган. Неге дегенде бул жерде эң күчтүүлөр жашайт да. Ошого жаман көрүнбөйүн деп менмин деген адам дагы бул жерде снос кылган эмес да. Бирок кыяматта лиманил мулкул яум. Бул жерде өкүм, мүлк кимге тиешелүү? Ал күндө лиллахил вахидил кахар, өтө ачуусу келе турган жалгыз болгон Аллах Таалага гана таандык. Аллах Таала ал убакытта чечим чыгарып. Ошон үчүн кыяматка барганда мен монтип жүргүнчүлөр жүрө турган тротуарды ээлеп алганым себептүү тозокко түштүм. Я хасрата деп өкүнгөндөн көрө азыр эле бошотуп коюңуз. Могу дубалдын не кереги бар? Алып салыңыздар дубалдычы. Сиз нар жагында дагы толтура 7 сотик, 10 сотик жериңиз турат. Ошон менен жашай бериңиз. Карасаңыз, биз монтип видео тартып атканыбызда машина уруп кеткен дегенде кылып жолдун чекесинде турсак өтүп атат. Неге дегенде жол тар. Аллах Таала инсаф берсин. Сиздерге түшүндүргөн, болушунча сиздерге көрсөтүп ачып берген Санжарбек Чалланов болду. Эми өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтасыздар.